Энергетика министри Таалайбек Ибраевдин айтымында 2024 жылы электр энергиясына болгон ба 11 тыйынга көтөрүлсө, 2025 жылы инфляцияны эске алуу менен 26 тыйынга көтөрүү чечими кабыл алынган. Ошентип май айынан тарта тиричилик керектөөчүлөрү үчүн тариф 1 сом 37 тыйын түзөт. 2025 жылдын май айынан тарта өнөр жай керектөөчүлөрү үчүн тариф 3 сом 49 тыйын түзөт. Азыр 3 сом 18 тыйын тариф төлөшөт. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү абактагы Имамидин Ташев 13 январдан баштап ачкачылык жарыялаганын билдирди. Бул тууралуу ишкер 14 январда Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурумда айтып, тергөө абагынын администрациясына жазган катын көрсөттү. Катта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 2024 жылдын 20 декабрынан тартып абактагы шектүүлөрдү кыйноолор башталганы, текшерүүлөр күчөп, кечкисин электр жарыгы өчүрүлүп жатканы жазылган. Буга каршылык көрсөтүп ачкачылык жарыялаганын билдирди. Жаза аткаруу кызматы буга азырынча комментарий бере элек. Жаза аткаруу кызматы абакта ачкачылык кармап жаткан Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков медициналык комиссиянын кароосунан өткөнүн 13 январда азаттыкка билдирди. Анда текшерүүнү жаза аткаруу кызматынын госпиталынын дарыгерлери жана медициналык башкармалыктын адистери жүргүзгөнү айтылат. Султанбеков алсыраганын, таманы ооруп, бутунун манжаларын жакшы сезбей калганын айткан. Жак Султанбековдун ден соолугун тыкыр көзөмөлдөп, зарыл болгон медициналык жардамды көрсөтүп жатканын, ошондой эле иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. ЭТТН маселеси иш жүзүндө чечилди. Кичи жана орто бизнес алардан бошотулат. Бул тууралуу салык кызматынын жетекчиси Алманбет Шыкмаматов Ош шаарында ишкерлер менен болгон жолугушууда билдирди. Айтымында ЭТТН саналуу гана товардын түрлөрү үчүн колдонулат. Жогорку сот коррупцияга шектелип кармалган Токмок шаарынын мурдагы мэри Урмат Самаевди актады. Эске салсак, Самаев 2023 жылдын 17 апрелинде жеке үйлөрдү борбордук жылуулук магистралына мыйзамсыз кошууга тиешеси деп айыпталып, УКМК тарабынан кармалган. Атайын кызмат келтирилген чыгымды 130 миллион сомго баалаган. Бирок Самаев ошол эле жылдын 29 апрелинде үй камагына чыгарылган. Райондук жана шаардык соттор экс-мэрди убактылуу мүлктү ыйгарып алуу же коротуу боюнча күнөөлүү эмес деп тапты. Бирок кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп 1 миллион сом айып салды. Урмат Самаев Токмок шаарынын мэри болгонго чейин Кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо добуш сатып алуу фактысы боюнча КСДПнын мүчөсү Анарбек Катаганов Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында күбө катары суракка алынды. Тергөө иш-чаралары жоктоочунун катышуусунда жүргүзүлгөн. Буга чейин партиялашы Кадырбек Атамбаев Катагановдун кармалышы тууралуу маалымат берип, анын кайда экенин адвокаттары жана жакындары билбей жатканын билдирген. Ошондой эле 12 январда талапкер Жанна Самышева суракка алынган. 13 ноябрда партиянын штабында тинтүү жүргүзүлүп, андан кийин лидер Темирлан Султанбеков жана партиянын башка мүчөлөрү убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Социал-демократтар партиясы кылмыш иши козголуп, БШКга шайлоодон четтетилген болчу. Шаар мэри Айбек Жумушалиев жетектеген топ жолдордун учурдагы абалын талдап, тыгындын себептерин аныктап, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдейт. 3 айдын ичинде алар маселени чечүү боюнча конкреттүү чараларды сунушташы керек. Комиссиянын курамына транспорт, каржы, экономика, санариптик өнүктүрүү министрлигинин, укук жана Бишкек башкы архитектурасы мамлекеттик мекемелеринин башчыларынын орун басарлары, ошондой эле башка атка минерлер менен эксперттер кирди. Бангладештен келген студенттерге Бишкекте курьер болуп иштөөгө тыюу салынды. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында милиция кызматкерлери тарабынан чет элдик жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 2024 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүшү 9% түздү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирди. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча ИДПнын көлөмү 1,5 триллион сомдон ашты. Кызмат көрсөтүү тармагы 52%, товардык өндүрүш тармагы 33,4%, продукцияга салык 14,5% түздү. Кошумчалай кетсек, экономика министрлиги ИДПны 1,4 триллион сом деп болжолдосо, Евразия өнүктүрүү башкы ИДПнын өсүшүн 8,7% деп атаган.